18-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Ош шаарындагы Борбордук базарда селдин чыгымдарын эсептөө башталды. Ош мэриясы Борбордук базарда жаранды коргонуу боюнча комиссия ишин баштаганын билдирди. Учурда комиссиянын мүчөлөрү соодагерлерге келтирилген чыгымдарды эсептөө иштерин жүргүзүп жатат. Мэриядан Борбордук базардын негизги өтмөктөрү сел ташкынынан тазаланып бүткөнүн белгилешти. Ошондой эле комиссия өз ишин аяктагандан кийин Борбордук базар кайра ишке кирери айтылды. Ақтілек Қапаров күч чындыкта аттуу жазуусу бар футболканы алып кетишти. Демек, күч чындыкта эмес. 18-июлда Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналисттин ишин кароо улантылууда. Сот залына Ақтілек Қапаров, Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана Айке Бейшекеева алынып келинди. Иликтөөчү журналист Ақтілек Қапаров кирип баратып, абакта кийип жүргөн күч чындыкта деген жазуусу бар футболкасын алып коюшканын айтты. Буга чейин Темиров Лайф долбоорунун тергөө абагында отурган 4 журналистинин жактоочусу Улан Сейитбеков башкы прокуратура, Акыйкатчы институту жана кыйноолорду алдын алуу борборуна арыз берген. Буга Махабат Тажибек кызы, Ақтілек Қапаров, Азамат Ишенбеков жана Айке Бейшекееванын камерасы тинтилип, сотко кийип келген ак ийилет бирок сынбайт деген жазуусу бар футболкалары күчтөп алынганы себеп болгон. Ноокатта 16 жашар өспүрүм бассейнге чөгүп каза тапты. 16 жашар өспүрүм Мончонун ичиндеги бассейнде киринип жаткан учурда чөгүп каза тапты. Окуя 14-июль күнү Ноокат районунун Жаңы Ноокат айыл аймагында болгонун Кулоопко Ош облусунун ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Аталган факт каттоого алынып, териштирүү иштери башталды. Ал эми маркумдун ата-энеси сөөгүттү соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тарткандыктан сырттан кароо жүргүзүлүп, жакындарына өткөрүлүп берилген. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Ысык көлдөгү жол кырсыгында Аида Касымалиеванын ата-энеси каза тапты. Ысык көл облустук милициясынын маалыматына ылайык, кырсык 17-июлда Каракол Ананиева балыкчы унаа жолунун 59-чакырымындагы Өрнөк айылында болгон. Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаа чыгыштан батышты көздөй баратып, артка бурулуп жатканда артынан келе жаткан Mercedes-Benz W210 үлгүсүндөгү унаа сүзүп алган. Окуя болгон жерде 68 жаштагы айдоочу, анын жубайы жана небереси каза болуп, 3 киши ооруканага түштү. Каза тапкан кишилер Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Аида Касымалиеванын ата-энеси экени белгилүү болду. Апасы Бактыгүл Мырзаева Ош облустук китапканасынын директору болчу. Окуя боюнча соттук медициналык жана соттук техникалык экспертизалар дайындалды. Териштирүү иштери уланууда. УКМК бийликти басып алууга чакырык жасоого шектелип, Нарын шаарынын тургунун кармады. Атайын кызматтан ал узак убакыт бою социалдык тармактарда чагымчыл жана деструктивдүү мүнөздөгү материалдарды жарыялаган деп билдиришти. Шектүү тарабынан жарыяланган материалдарда массалык башаламандыктарга жана бийликти күч менен басып алууга чакырыктын белгилери бар экени аныкталган, дешти атайын кызматтан. Окуяга шектелип кармалган тургун убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Териштирүү иштери уланууда. Акыйкатчы институту Ош облусунда селден каза болгондордун биринин артында 7 баласы калганын билдирди. Алардын 6 өспүрүмдөр. Бардык мүмкүн болгон чаралар көрүлүп, кызматкерлер акысыз психологиялык кеп кеңештерди берүүгө даяр, дешти аталган мекемеден. Ошондой эле институттун жамааты селден жабыркагандарга жардам иретинде 1 күндүк эмгек акысын котороорун кошумчалашты. Арстан Алайдын өлүмү. Абактын 5 кызматкерине шалаакылык боюнча айып тагылды. Шектүүлөрдүн бири каза болгон. Башкы прокуратурадан Арстан Абдылдаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши сотко өткөнүн билдиришти. Айыпталгандар Абдылдаев каза болгон номер 31 колониянын 5 кызматкери болгон. Бирок алардын бири тергөө учурунда үй камагында жүргөндө каза болгондуктан ага карата козголгон иш токтотулду. Номер 31 колониянын 4 кызматкерине шалаакылык бернеси боюнча кылмыш иши козголуп, иш Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда каралууда. Бизнесмен жана мурда президенттикке талапкерлигин койгон Арстан Алай диний кастыкты козутуу бернеси менен 2023-жылдын декабрдын орто ченинде кармалып, тергөө изоляторуна киргизилген. Ал эми 2024-жылы январдын башында сөөгү абакта табылган. Жазаларды аткаруу кызматы ал өз өмүрүнө кол салды деп билдирген. Бирок маркумдун кызы ага ишенбей, атасынын өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылган.